Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон коронавирус илдетине кабылганы айтылууда. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон COVID-19 инфекциясын жуктуруп алды. Буга байланыштуу ал 3 май күнү Душанбеден Германиянын Рамштайн шаарына атайын каттам менен учуп кетти. Бул тууралуу тажик оппозиция өкүлү Шарафиддин Гадоев атайын кызматтар берген маалыматка таянып Facebook'тагы баракчасына жазды. Анын айтымында бул учак атайын медициналык жабдыктар менен камсыздалып, дарыгерлер персоналы жана оор абалдагы бейтаптарды ташуучу жабдуулары дайындалган. Рахмон өлкөдө өзгөчө абалга карабай, көп убакыттан бери коомчулук алдына чыга элек болчу. Анын сыркоолоп калуусу тууралуу булактар кабарлаган маалымат чындыкка окшошуп турат деп жазылат маалыматта. Бул маалымат боюнча расмий бийлик эч кандай билдирүү айта элек. Тажикстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 293-кө жеткен. Илдеттен 5 адам каза болгон. Булак, Марал ФМ. Bir суткада 11 адамдан коронавирус катталды, 13 бейтап айыгып чыкты. Кыргызстанда соңку bir сутка ичинде коронавирус жуккан 11 адам жаңы катталды. Бул тууралуу 8 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Үсөнбаевдин айтымында алардын 5-өө Бишкек шаарында, 3-өө Чүй облусунда жана Жалал Абад облусунда дагы 3-өө. Bir суткада 13 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 8 майга карата Кыргызстанда коронавирус 906 адамдан табылды. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду. 650 бейтап айыгып чыкты. 906 адамдын 226-сы медицина кызматкери. Алардын 163-ü айыкты. Бирөө каза тапкан. Булак, Азаттык. ÖKM, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында сел жүрүү коркунучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 8-10 май күндөрү күтүлүп жаткан катуу жамгырдан Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында суунун деңгээлинин көтөрүлүшү, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертти. Буга чейин бир жуманын ичинде катуу жааган жаандан Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым аймактарында сел жүрүп, айдоо талааларды, турак жайларды суу каптаган. Кырсык дыйкандарды, малчыларды олуттуу чыгымдарга учуратты. Баткен облусу 55 миллион 276 миң сом чыгым тартканы. Жалал Абад облусу тарткан чыгымдар эсептелип бүтө электиги буга чейин кабарланган. Булак, Азаттык.